Урматтуу көрүүчүлөр, 12 декабрь 2022 жыл Жалал Абад обласы Сузак району Жергетал айылында сиздерге кийинки чыгарылышты көрсөтүп баштап жатабыз. Бул чыгарылыштарда сиздерге көрсөтүүчү жалаң өспүрүмдөр чыгат экен. Биринчи өспүрүмдөн сиздерге маалымат берип баштайлы. Сиздер назар салып угуп туруңуздар. Сатуучубуз жаныбызда бизге толук маалыматын айтып берет эми. Айтыңызчы, бул өспүрүм деп калдык. Жашы кандай болду? Бул 2 жаш кунан азыр. 2 жашар кунан, э? Бою башы бийик көрүнөт. Бою бийик, 1.60-га жакын. 1.60-га жакын. Порода кандай болду экен? Порода кара байыр таза. Өзүнүн эле кыргыз жылкылардан, э? Кыргыз жылкы. Ат энеси чоң болгонго дейм бул, э? Чоң. Айгыры бээси чоң аттар мына ушундай жакшы кулундарды берет. Жаныбардын жылоолору жакшы экен. Боюна көрүп атасыздар, сындары жакшы. Ден соолуктары кандай болду? Ден соолуктары жооп, баары жакшы. Баарына жооп, ден соолугуна. Сындарын көрүп турасыздар. Башы бир чоң аттардай эле көрүнүп турат. Сиздерге жакындан бир көрсөтөйүн. Жаныбар өзү 2 жашар болсо дагы чоң көрүнөт экен. Үстү да толобу? Көкүрөк баштарынан көрсөңүздөр болот. Туяктары баары эле таза экен, э? Чат аяктардан көрсөңүздөр мына соорларынан. Жаныбарды жакшы ат кылсаңыздар, чыкчудай жакшы тарбия бериш керек албетте. Сындары жакшы. Бою башына карап айтып жатабыз сиздерге. Жылоолору жакшы экен. Жакшы тарбия кылып, азыркы чоң аламан улактарга чапса, жакшы нерсе чыкчудай көрүнөт. Кабак баштары жакшы экен. Мунун эми баасын айтып көрүңүзчү, канча дейсиз баасын? Мунун баасы 170 миң камы бар. Сомго 170 миң деп атасыз, э? Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы кардар келсе, сүйлөшүүлөр болот деп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге жаккан болсо, ушул Жалал Абад жергесинен жакшы аттарды алам деген болсоңуздар, мына ушул өспүрүмдү да көрсөңүздөр болот. Биринчи өспүрүм болду, эми кийинкисин сиздерге көрсөтөбүз. Ден соолугуна бар жооп деп айтты. Андыктан сиздер өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Кийинкисин алып чыгабыз, э? Экинчи өспүрүмдөн сиздерге маалыматты берип баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жерде жаныбардын сындарын көрсөңүздөр болот. Бою өтө бийик дебейсиз, бирок мындай суак айынан келген, мүчөлөрү жакшы, жоон жолпусунан келген өспүрүм экен. Бул жашы кандай болду? Бул жашы да кунан. Бул дагы 2 жашар кунан, э? 2 жашар. Таза эле кыргыз жылкы го дейм бул, да? Бул дагы таза кара байыр. Түбү кайсыл жактыкы болду экен? Түгү кол бола ушул жердики. Кол бола, э? Жаныбар. Курч экен го, э? Чуркашты көрүңүздөр. Куйрукту көтөргөн бойжо куюмдай кетет экен жаныбар. Токтогондору дагы мыкты экен. Оозу жумшак эле го дейм, э? Баштарын көрүңүздөр, кочкор тумшук деп, мына ушундай аттар дагы жакшы ат болчудай болуп көрүнөт эле. Өзүбүз дагы көрүп жүрөбүз. Үстү дагы толобу экен? Көкүрөктү көрсөңүздөр болот. Казыктар баары эле таза экен, э? Така болгонго дейм, э, бул? Така болгон ооба. Жоош элеби? Жоош. Нары карап буруп коесуңар, э? Артынан бир көрүп коелу. Чат аяк, соорлар келишкен экен. Курчат болгудай. Чуркагандары жакшы экен. Болот, жакшы. Эми бунун баасын айтыңызчы, канча дейсиз баасын? 170 миң. Сомго 170 миң деп атасыз, э? Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы кардар келсе, э? Айтылыш баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. 170 миң сомго коюлду. Жаккан болсо, чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерге өңү жакшы бир кара түстө, мындай 5 кашка деген аттарды издеп жаткан болсоңуздар, мына ушул аттан дагы сиздерге маалымат берип өтөлү. Мунун жашы кандай болуп калды экен? Мунун жашы жаңасы. Жаңасы 4 жашар, э? Улактарга чабылтабы бул? Улактарга анча-мынча чабылып жатат. Эми үйрөтүлүп жатат экен да ошондо, э? Ооба.
Бул деле ушул өзүңөрдүн бээңерден балдар, Буну алганбыз. Алгансыңар буну, Түбү кайсыл жактык болду экен? Түгү ошо өзгөн жактык экен да. Кандай болуп атат эми? Жакшы экен бул. Дагы чуркагандары жакшы экен. Чуркагандары жакшы. Ушундай жаш балдар алып ат кылса өтө жакшы болчу да. Жаш жигит өзү жакшы минет экен. Жанагы. Токтогондору дагы жакшы. Сындары дагы жакшы экен. Азыр жакындан келсе сиздерге бир жакындан көрсөтөлү. Аңа чейин ушунун баасын угуп көрөлүчү. Баасын канча деп турасыздар? Баасы 150 000 сом деп эле койду. Сомо 150 000 деп, Ушундай токтоп турасың, жигит? Жакындан бир көрүп коелучу. Кабак баштарынан. Өң түз жакшы экен. Сындары дагы жакшы. Бою канча чейип калат ушул? Бою 1.57 болсо керек. 1.57 болот, Ооба. Куштугу жакшы экен жаныбардын. Таяктары баары эле тазабы? Ооба, полный таза. Жеп иштери жакшы, Иштери өтө зор. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы жөндүү баада коюлду. Базар баа десек дагы болчу да. Мына ушундай ат издеп жаткан болсоңуздар, чалып байланышып сүйлөшүңүздөр, келиңиздер, өзүңүздөр минип дагы көрсөңүздөр болот экен. Мындай атты колдон чыгарбаңыздар. Таза кыргыз жылкылары. Сиздерге кыскача маалыматын берип өттүк. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кежи каналы. Бизде дагы көрсөтүүчү аттар бар. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Жалал Абад жергесинен бүгүн сатылуучу жылкыларды көрсөтөбүз. Аман туруңуздар.